Референдумду дайындоо жөнүндө документ талаш жаратты. Жалпы добуш берүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда өткөн жумада кабыл алынган. Бирок тармактык комитетке экинчи окууга алып келингенде документте мыйзам деп жазылган. Кененирээк кийинки материалда. Конституциялык мыйзамдуулук комитетинин күн тартибине 5 маселе коюлган. Алдыңкысы референдумду дайындоо жөнүндө документ. Бакыт Төрөбаев процедура боюнча суроо берип, референдумду дайындоо жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда гана кабыл алынганын эске салып, экинчи окууда комитетке келген документ долбоор эмес, мыйзам деп жазылганын айтты. Эгерде биз элдин добушуна биз мыйзамды алып чыксак, анда биз биринчи окуудан экинчи окууда, үчүнчү окууга чейин biz процедура боюнча 2 ай норманы сакташ керекпиз. Бакыт Эргешевич абдан туура суроо берди. Мен баш мыйзамдын 114 беренесинин биринчи, экинчи, үчүнчү, бешинчи пункттарына ылайык ушул маселени Конституцияда кандай жазылса, ошондой киргизели деген сунушту бергем. Мыктыбек Абдылдаевдин сунушу менен долбоор эмес мыйзам деп киргени белгилүү болду. Бирок долбоор 3 окууда кабыл алынгандан кийин гана мыйзам болорун Чолпон Жакупова эскертти. Иса Өмүркулов айтылгандар туура экенин, азыр мыйзам долбоору болуп кириши керектигин айтып, аны колдоп коюуга кесиптештерин чакырды. Шылтоо да жок да, мындай тигиндей деп айткангачы, мына факты турат. Кашкайып турат. Өткөндө биз биринчи окууда кабыл алганда сессия пленардык заседанияда стенограмманын баарын бул деген нактап подлогушул болуп атат. Башка редакцияны кабыл алсак, бүгүн кайра экинчи окуудан келип туруп башка кылып кайра авторлор мындай деп атса. Сиз эми юристсиз, биз дагы чалалы окуганды билебиз. Мындай кичине сүйлөгөндө да кичине бир сыйлап сүйлөйлү. Бул жерде мен дагы жолу айталайм. Мындай окуйт, эми ким кандай каалаганын окуп атат да. Ким эмнени көргүсү келсе ошону окуп атат. Бүгүн эгерде жогорку кеңеш менен мыйзам кабыл алган болсо, мына ошону чыгарып атсак закон болот. Ал эми бүгүн биз референдумга чыгарып атабыз, законопроект чыгарып атабыз. Жок, соттун Конституциялык палатасындагы корутуусун алдык. Мына бул жерде да жазып турат. Процедура боюнча дагы карама-каршылыктар боюнча дагы эч мындай эме жок деп. Я просто прошу внести ясность, в какой редакции сейчас комитет рассматривает. Мени кызыктырган бир эле суроо. Бүгүн биз эмнени карап атабыз? Ушуну түшүнгүм келет. Азыр биздин колубузда мыйзам деп турат. Конституциялык палатанын чечимин да айтып кеттиңер. Анда референдумга мыйзам чыгарылат деп так даана жазылып турбайбы? Демилгечилер мыйзам долбоору деп айтып атышат. Биз Конституциялык палатанын чечимин аткарууга милдеттүүбүз да. Принимается референдум, он становится законом. Это же, всем известно. Референдумга долбоор чыгарылат. Референдум кабыл алынганда мыйзам болот. Бул эми мурдатан келе жаткан нерсе да. Жогорку кеңешке деле долбоор келип, 3 окуудан өткөндөн кийин мыйзам болот го. Талаштан чыгуу үчүн Төрөбаев сунуш берди. Идеалдуу вариант биз биринчи конституциянын өзгөртүүлөрдү мыйзам менен кабыл алып, ага мыйзам статусун берип, анан кийин дайындоо жөнүндө референдумду экинчи мыйзам кечиш керек. Ошентип кабыл алына элек документтин экинчи окууга келгенде мыйзам болуп калганын түшүнө албаган эл өкүлдөрү комитеттин чечимин добушка коюу сунушун айтышып, ага добуш берерде Айнуру Алтыбаева анын сунушу биринчи окууда кабыл алынып, бирок экинчи окууда эске алынбай жатканына ызаланды. Я просто настаиваю на сохранении процедуры голосования. Каждое предложение депутата должно быть поставлено на голосование. 4 депутат сунуш бериптир, ошону карайлы. Айнура Тойчина, вы завтра можете на палате тоже внести свое, выйти. Азыр Айнура Тойчинаныкын отдельно койсок, Айнура Тойчинаныкы дагы өтүп кетсе. Биз болсо Мыктыбек Юсупбековичтин, токтоп туруңуз, комитеттин чечимине биз азыр кол көтөрсөк, комитеттин чечимине биз азыр бардыгы за берсек, комитеттин чечими өтсө эртең палатага чыксын деген. Ошондо Мыктыбек Юсупбековичтин берген предложениясы менен Айнура Тойчина берген предложениясы карама-каршы келип атат. Өмүрбек Бабанов документтин текстин түшүнбөй туруп макулдук берүү туура эмес болорун, андыктан дагы такташуу үчүн 2 саатка убакыт сурап, саат 4-тө чогулмай болушту. Ким макул? Каршы? Жок. Анда 4-кө чейин. Урматтуу депутаттар. Эми Өмүрбек Токтогулович, маселени карапсызбы? Сейчас это бюджет стоит. Урулай Псурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.